2005 жылдын 24 мартында Кыргызстан эгемендиктин тарыхындагы алгачкы революцияны баштан кечирген. Адилеттик менен эркиндикти жогору койгон мекендештерибиз Аскар Акаевдин отставкасын талап кылуу менен көчөгө чыккан. Алгачкы президенти ата мекенин таштап кетүүгө аргасыз кылган революциянын тарыхы жана өлкөнүн андан кийинки тарыхындагы орчундуу окуялар туурасында Тариел Чуңголовдун материалы. 2005 жылдагы революция 14 жыл бою бийликти башка карматкысы келбеген Аскар Акаевдин качууга аргасыз болгону коңшу өлкөдөгү кесиптештерин гана сестентпестен дүйнө жүзүнө дүң болуп Кыргызстанды таанытты. Үзөңгү кууштун Кытайга өтүп кеткени менен Конституциялык соттун Акаевге 3-чү ирет президенттик шайлоого катышканга жол ачып бергени элди кыжырдантып турганда, парламенттик шайлоо бурмаланып, бийликчил партиялардын талапкерлери гана эмес, президенттин кызы менен уулу кошо депутат болуп келгени ого өтөр отко май куйду. Эл аралык байкоочулардын шайлоо бурмаланды деген пикирине бийлик маани берген жок. Андан кийин Аксы окуясында 6 кишинин өмүрү кыйылгандан кийин калың эл шиши толгон бийликти алмаштырбаса жашоо оңолбой турганына биротоло көз жетти. Бизде эл ушундай жаңы түзүлүшкө, демократияга даяр экендигин жөн гана сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө көрсөтө алгандыгын дал ошол окуялар көрсөтөт. Мисалы үчүн 2002 жылдагы Аксы окуясына чейин деле ушул январь-февраль айында Бишкекте демократияны талап кылган саясий ачкачылык болгон. Шералы Назаркулов мырза ошондо батырларча шейит кеткен, каза болгон. Мына ушунун бардыгы бизде коомчулук, жарандык коом демократия үчүн даяр экендигин көрсөткөн да. Жалал-Абадта башталган инкылап кийин Ошко, андан башка аймактарга тарап улам жаңы акциялар уюштурулган. Бирок тамыры тереңдеп кеткенине ишенген бийлик ага маани берген эмес. Бийликке койгон талаптарын уга турган киши жок калганда карапайым калк борборго карай жөнөгөн. Революциялык кыймылдын лидерлери Ордогаланын ар башка райондорунан жөө жүрүш баштаган. Акаевдин бийлигине карата чечкиндүү соккулар 24 мартта таңкы саат 8-де башталды. Чыгыш тараптан Алматы көчөсүндөгү форум ишканасынын имаратынан башталган жөө жүрүшкө катышкан жоон топ эл колдоруна Акаев кетсин деген урандарды көтөрүп алып, Ак үйдүн алдына келген. Буга шериктештигин билдирип, батыш тараптагы Фучик көчөсүнүн айланасына топтолгон калың эл дагы ири колонна болуп агылып келген. Ак үйдө ээлеп ала турган пландар да жок болчу. Болгону жана талаптар менен келип чыккан. Кийин атайын жанакындай бир провокация болгондон кийин эле тездик менен Ак үй ээленди дагы. Ошо менен бийлик жаңыланып кетти. Акаев зорго турган, андан мурун эле бир 2-3 жолу качууга бир камынган деген маалыматтар чыккан. Бирок чын эле 24 мартта ал ошол камынганы чын болуп, биротоло Акаев качып кетти. Авторитардык бийликтен тажаган эл ошентип 24 мартта Акаевди аңтарып түшүп, айласы кеткен президент үй бүлөсүн алып ата журтун таштай качканга аргасыз болгон. Айтышат, мартовский революцияда 3-чү күчтөр жасады. Кыргызстандын эли берге таптакыр эле тиешеси жок деп. Мен ойлойм, бул таптакыр туура эмес. Себебиден канчалык 3-чү күчтөр канча аракет кылбаса дагы, бирде Кыргызстанда ичинде негиз жок болсо, почва жок болсо, эч кандай 3-чү күчтөрдүн эч качан күчү жетпейт. Эч кандай күчү жетпейт ага. Акаев режими кулагандан кийин бийликке Бакиев келди. Бирок бир туугандары менен уулу каалагандай майкандап, мамлекеттик маселелерди гана эмес, адамдын жеке тагдырын да чече баштады. Акаевден ашып түшкөн үй бүлөлүк бийлик орноду. Сөз эркиндиги муунтулуп, бийликке сын айткан журналисттер сабалып, өлтүрүлүп, чет өлкөгө качууга мажбур болушту. Эл күткөн натыйжа болбогондуктан ал революцияга коомчулук уурдалган инкылап деген ат койду. Кийинчерээк 24 март окуясын революция деп атайбызбы же төңкөрүш болдубу деген суроо жаралды. Дүйнөлүк революциялардын мисалында карай келсек, мындай тарыхый окуянын келип чыгышына элдин эскиче жашай албай калганы менен бийликтин жаңыча башкара албай калганы себеп болот экен. Кыргызстанда бул эки жагдай тең дал келип, адилеттик менен калыстык издеген эл көчөгө батпай калды. Госпереворотко болсо, бул бийликтен алмашканга эч качан народ эл катышпайт. Жөн эле баягы өйдө жакта турган бир 10-15 чиновниктер туруп эле ошо турган бийликти башка бийликке алмаштырып коет. Бирок биз билебиз да, биз аны көрдүк, аны өттүк. 24 мартта бир да Кыргызстанда бир да аймак калган жок, бир да бир жылчык калган жок. Бүт баары ошол революционный эмеге баары катышты да.
Апрель революциясына камынган эл кайрадан адилеттик орнотуу үчүн тикесинен тик туруп, алданып калбаш үчүн аягына чейин күрөштү. Бийлик ак үйдүн астына көзгө атарларды катары менен тизип, баш көтөргөндүн баардыгын кармайм дегени. 2010-жылдын 7 апрелинде биринин артынан бири атылып, шейит кеткен азаматтарды кырганы дагы калкты токтото алган жок. Менимче ошол элдик инкылап дегендин негизги өзөгү ошол коомчулуктун өздөрүнүн бул саясий жаңы системага өтүү талабы менен чыккандыгы менен байланыштуу да. Мына кийинки 2013-жылдын 7 апрелинде кээ бир оппозициячыл саясий лидерлер абакта болбоду. Аларсыз эле эл көчөгө чыкпады. Мына ушунун өзү кыргыз коомчулугунда элдик революциянын талаптары кеңири жайылгандыгын ошондой эле айгинелеткен да. Эң башкысы Кыргызстан авторитардык системаны кулатып, адам укугу менен мыйзамды сыйлачу парламенттик республикага умтулган багытты тандап алды. Тариел Чуңгулов, Бекназар Шерманбетов, Коомдук 1 канал.